Ого! Ермек, сен бұл ойыншықты қаяқтан алдың? Бұл менің туған күнүмө белек. А сенің туған күнің қачан эле? Дүйшөмбү күнү. Дүйшөмбү? Ал қачан болгон? Дүйшөмбү деген бүгүн. Сенің туған күнің бүгүнбү? Жок, бүгүн эмес. Мурунку дүйшөмбү күнү болчу. Сен аптанын күндөрүн билбейсиңби? Ого! Кандай гана кыз! Ого! Сенин көйөктөрүңдүн ушундай күчү бар беле? Өзүм деле билген эмесмин. Бирок эми сага аптанын күндөрү жөнүндө баарын так түшүндүрүп бере алам. Көрдүңбү бүгүн? Бири, бул дүйшөмбү күн. Мына, бир жумада 7 күн бар. Алар катары менен кетишет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дүйшөмбү бул жуманын башталышы. Адамдар өздөрүнө дүйшөмбүдөн баштап спорт менен машыгам деп көп сөз беришет. Бирок түшкө чейин эле айткандарын унутуп калышат. Демек дүйшөмбү сөз берүүнүн күнүбү? Дал ушундай. Шейшемби жуманын экинчи жана иш аракеттердин күнү. Адамдар бул күнү берген сөздөрүн аткарганга аракет кылышат. Эгерде мен үйдү жыйнагым келсе, шейшемби күнү башташым керек экен да, Ооба. Же болбосо эмки шейшембиде күтсөң болот. Шаршемби бул жуманын ортосу. Адамдар дем алыш күндөрүнө аз калган үчүн бул күндү жакшы көрүшөт. Демек, шаршембиде дем алыш күндөрүнө канча күн калганын санап баштайт экенбиз да, Түшүнүктүү. Аптанын 4-күнү бейшемби. Бул күнү мен футболго барчумун. Бирок азыр каникулда. А сен бейшемби күндөрү эмне менен алектенчүң эле? А мен күн сайын эле бала бакчага барчумун. Ооба да. Ал жактан башка каяка бармак элең? Мына, ушинтип иш күндөрүнүн акыркысына келдик. Жума көпчүлүктөрдүн жакшы көргөн күнү. Баары эртең каалаганча уктайм деген ой менен ойгонушат. Мен да бул күнү жакшы көрөм. Анткени үй бүлөбүз менен чогулуп, бир жерге барып тамактанчубуз. Эми иш күндөрү аяктап, дем алыш күндөрүнө келдик. Биринчи дем алыш күнү бул ишемби. Ишемби күн толугу менен эс алуу күнү болуш керек. Ошондо ишемби күнү эчтеке жасабаш керекпи? Эчтеке, бул ишемби күндүн мыйзамы. Бирок ушуну апам билип алса жакшы болот эле. Антпесе дайыма эле ишемби күнү үйдү жыйна дей берет. Жуманын да дем алыш күндөрүнүн акыркысы да жекшембиге туура келет. Менин оюмча, жекшемби абдан куу күн. Дем алыш күн болгонуна карабастан, эртеңки дүйшөмбү күнүн ойлоп эле кыйнала бересиң. Бирок азыр каникулда. Сөнөкөз дүйшөмбүнү жакын арада ойлонбой эле койсок болот. Туурабы? Туп-туура айттың. Эрке, менин туулган күнүм дүйшөмбү күнү болгонун билебиз. Эми экөөбүз сенин туулган күнүң кайсы күнгө туш болорун табышыбыз керек. 4 август. Кандай жакшы. Демек туулган күнүңдө сен бул жакта болот экенсиң да. Ооба, ошондой окшойт. Кана. Демек 4 август бул жекшемби экен. Бул унутуп калбаш үчүн. Сен эми бир жумада кандай күндөр бар экенин билесиң. Эми азыр кайталы. Абдан кызыктуу болду, Эми мен аптанын ар бир күнүнө бир жумуш ойлоп табышым керек экен да.
Beyşembi bile? Ürkü. Oy düşembe. Bilem. Балдар билип огула канча күн бир аптада жети күндүн жетатын оп-оңой жаттап алгын. Дүйшөмбү жума башы Жумуштун башталышы күндөрдүн кийинкиси шейшемби экинчиси аптанын ортосунда шаршембини унутпа. балдар билип огула канча күн бир аптада жети күндүн жетатын оп-оңой жаттап алгын. Дагы күн өтүп кетти, төртүнчү күн бейшемби, бешке чейин сана, бешинчи күн жума. Дүйшөмбүдөн жумага балдар барат окууга. Балдар билип огула канча күн бир аптада жети күндүн жетатын оп-оңой жаттап алгын. Биз окудук мынами, дем алыш күндөр келди. Алтынчы күн ишемби, жетинчи күн жекшемби. Bir haftada 7 gün Ağlarda bilip жүргүн